Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бардыгыбыз байланышка чыгабыз. Маанайыңар кандай? Дарья, саламатсыңарбы? Никита, саламатсыңарбы? Бүгүсайра, саламатсыңарбы? Адил, саламатсыңарбы? Никита, жакшы. Эми биз сабагыбызды баштайлык. Сабагыбызды баштайбыз. Так. Семетей, саламатсыңарбы? Так, бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору. Сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору. Так, китептериңерди ачкыла, дептериңерди ачкыла. 17-бетте 3-чү параграф сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору деген теманы ачкыла. Ачтыңарбы? Так, күн сайын сиздер менен сабактын максаттарын бир сыйра карап чыгабыз. Сабакка 3 максат коюлат. Ставится 3 цели, да, мы с вами еще вчера говорили. Билим берүүчүлүк максат. Окуучулар сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору боюнча маалымат аласыңар. Сүйлөмдө сөздөрдүн байланышы боюнча билесиңер. Мисалдарды келтиребиз. Экинчи максатыбыз өнүктүрүүчүлүк максат. Тема аркылуу кыялданууңар, Аскатбек, саламатсыңарбы? Элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугу, кыргыз тилине болгон сүйүүсү калыптанат. Үчүнчү максатыбыз тарбиялык максат. Кыргыз тилин сүйүүгө, сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, сулуу, катасыз жазууга, сүйлөм маданияттуулукка тарбияланасыңар. Биздин темабыз сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланыш жолдору. Силерге суроо. Как вы поняли тему? Вот название темы. Сүйлөмдөгү жана сөз айкашындагы сөздөрдүн байланышы. Давайте на русский переведем. Связь слов в предложении и словосочетании. Связь слов в предложении и в словосочетании. Вот давайте, Тура, Аскатбек. Эми, для чего нам нужна связь слов в предложении? Эмне үчүн бизге керек сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышы? Для того, чтобы правильно из группы слов получить предложение. Да? Так, Тура, Исмида. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышы бул эки же андан ашык өз алдынча мааниге ээ сөздөрдүн өз ара тең же багыныңкы байланышта болушуу сөздөрдүн тизмеги деп аталат. Соединение двух, правильно, соединение двух или более самостоятельных слов, связанных между собой по способу сочинительной и подчинительной связи. Кыргыз тилинде багыныңкы байланыштын 4 түрү бар. Есть 4 вида связи, да, между словами. Бул ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу, таандык байланыш. Кыргыз тилинде багыныңкы байланыштын 4 түрү бар. Ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу, таандык байланыш. Так, сөздөрдүн байланышынын ээрчишүүсү согласование. То есть само слово подсказывает, да, оно согласуется по числу, лицу и виду, да. Ээрчишүү бул сан, жак, түр боюнча ээрчишет. Ыкташуу, примыкание. Багыныңкы сөз багындыруучу сөз менен мааниси жагынан байланышат. То есть подчиняется по смыслу в предложении, да. Башкаруу.
управление. Управление подразумевает, что подчиняется в падежах, да, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөр боюнча байланышат. Таандык байланыш, притяжательная связь. Илик жөндөмөсү боюнча байланыш. Мисалы келтирелик эр чүшүгө, согласование. Мы с вами сказали, что связь согласования у нас должно подчиняться по числу и лицу, да? Мисалы, биз кетебиз, сан жак түр боюнча ээрчишет. Ыкташуу байланышы, примыкание. Багыныңкы сөз, багындыруучу сөз менен байланышат. Подчиненное слово связывается с подчиняющим по смыслу. Мисалы, мыкты окуйт. Үчүнчү, башкаруу, управление. То есть мы с вами сказали, да, здесь слова подчиняются в падежах. Например, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөр боюнча. Мисалы, мектепке баруу. Кийинки байланыш бул таандык байланыш, притяжательная связь. Илик жөндөмө боюнча. Мисалы, сталдын китеби. Так, урматтуу окуучулар, кимде кандай суроо пайда болду? Сүйлөмдө сөздөрдүн байланыштары боюнча сөз кылдык, 4 байланыш бар деп айттык. Бул эр чүшүү, ыкташуу, башкаруу жана таандык байланыш. Азыр биз силер менен текст боюнча иштейбиз. Баары түшүнүктүү, Асыкатбек? Жакшы. Текст боюнча иштейбиз. Мы будем работать по тексту. Текст боюнча китебиңерди ачкыла. 16-көнүгү текстти окуп, сөз айкаштарын көчүрөбүз. Биринчи текстти окуйлук. Кыргыз тил сабагы. Биз Кыргызстанда жашагандыктан кыргыз тилин билүүгө тийишпиз. Ошондуктан мектепте биз кыргыз тилин окуйбуз жана үйрөнөбүз. Биз сабактан кыргыздардын салты, үрп адаттары менен таанышабыз. Ошондой эле белгилүү адамдардын, жазуучулардын, баатырлардын өмүр баяндары, чыгармалары менен таанышабыз. Котормолор менен иштейбиз, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Бизге мугалимдер кызыктуу көп нерселерди айтып беришет. Мага кыргыз тили сабагы абдан жагат. Азыр ушул текст боюнча сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланыш жолдору боюнча мисалдарды айтасыңар. Кана. Биринчи сүйлөм боюнча биз Кыргызстанда жашагандыктан кыргыз тилин билүүгө тийишпиз. Биринчи суроо боюнча. Ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу, таандык байланыш боюнча сүйлөмдөгү сөз айкаштарын же болбосо сүйлөмдөрдүн так, ээрчишүү кана кайсы жерден көрдүңөр? Кайсы сүйлөмдөн? Биринчи сүйлөмдө. Так, дагы. Биз экинчи сүйлөмдө. Ошондуктан мектепте биз экинчи сүйлөмдө. Аскатбек, экинчи сүйлөмдө кайсыл? Биз окуйбуз жана үйрөнөбүз. Туура. Так. Кыргыздардын салты, биз окуйбуз, туура, үйрөнөбүз. Кыргыздардын салты, биз таанышабыз, туура. Кыргыздардын салты, кыргыздардын үрп адаттары. Так, жакшы, дагы. Кыргыз тили таандык байланыш, туура, Никита, азаматсыңар. Дагы. Бизге беришет, туура, азамат. Жакшы.
Елена спрашивает. Так, дагы. Мұғалімдер айтып беришет кыргыз тил сабагы. Так, эми сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланыш жолдору. Биз окуйбуз. Эмне үчүн ээрчишүү? Ана ким айтат мага, эмне үчүн ээрчишүү байланышы керек? Биз окуйбуз. Биз окуйбуз. Жак жана сан боюнча ээрчишип атат. Они согласуются по числу и лицу, да? Биз окуйбуз. Мы учимся или мы читаем в одном и том же лице и в одном и том же числе, да? Биз окуйбуз, множественное число, биз окуйбуз, ээрчишүү. Так, биз үйрөнөбүз. Эмне үчүн ээрчишүү? Биз үйрөнөбүз. Эмне үчүн ээрчишүү? Сан, жак, түр боюнча. Туура, бүбү сайра, азаматсыңар. Биз үйрөнөбүз. Ээрчишүү туура. Сан, жак боюнча. Туура, Никита. Кыргыздардын салты. Кыргыздардын салты. Таандык байланыш. Туура, Никита. Так, кыргыздардын салты эмне боюнча? Кыргыздардын салты жок. Дагы ойлонгула. Жөндөмө боюнча. Туурабы? Кыргыздардын туура, илик жөндөмөсү Аскат, туура. Кыргыздардын үрп адаттары. Кыргыздардын үрп адаттары таандык байланыш. Себеби илик жөндөмөсүндө турат. Туура. Биз таанышабыз. Эмне үчүн ээрчишүү? Биз таанышабыз. Биз таанышабыз. Сан, түр, жак боюнча Аскат, туура. Бизге, так, туура, Никита. Биз таанышабыз. Сан, жак, түр. Бизге айтып беришет. Эмне үчүн? Башкаруу. Кана кимдер айтасыңар? Бизге айтып беришет. Эмне үчүн башкаруу? Бизге айтып беришет. Себеби барыш жөндөмөсүндө турат, бизге айтып беришет. И последнее. Мага жагат. Сан, жак, түр. Туура. Азаматсыңар. Так, эми текст боюнча суроолор. Туура, Аскат, сан, жак, түр боюнча. Текст боюнча суроолор. Сейчас отвечаем на вопросы по тексту. Кыргыз тили сабагында эмнени үйрөнөбүз? Текст боюнча суроолор. Кыргыз тили сабагында эмнени үйрөнөбүз? Так, Никита, биринчи суроого жооп берели. Кыргыз тили сабагында эмнени үйрөнөбүз? Что мы изучаем на уроке кыргызского языка? Что мы изучаем? О чем мы говорим? Так, маданият, туура, Никита. Азаматсың, маданият. Культура кыргызов, да? Туура жазганды, туура, Аскат. Грамматика, туура, Никита. Дагы. Так, кийинки суроо. Кыргыз тили сабагында эмнелер менен таанышабыз? Ну, почти такой же вопрос. Кыргыз тили сабагында эмнелер менен таанышабыз? Силерге суроо. 10 жылдан бери кыргыз тили сабагын өтүп атасыңар. Вы уже 10 лет как изучаете кыргызский язык. Вот во время изучения кыргызского языка, что нового вы узнали с уроков кыргызского языка, кыргызской литературы? Кыргыз тили сабагында эмнелер менен таанышабыз? Азыркы эле жооптор можно развернутый. Так, жөндөмөлөр менен тааныштыңар, туура. Жакшы, Никита. Дагы кыргыз тили сабагында чему вы научились, с чем вы познакомились, что вы узнали, что вы вот знание языков расширяет знания, познание в других областях, да? Вот эмне кыргыз тили сабагында эмнелер менен? Кыргыздын маданияты жана тарыхы, Азамат, Никита. Кыргыздын маданияты. Кыргыз тили жөнүндө көп билим алдым. Туура, Аскатбек. Жакшы. Дагы Азаматсыңар. Кийинки суроо. Кыргыз тили сабагында кайсы белгилүү адамдардын, жазуучулардын, туура, Осмонов азыр,
жазуучулардын өмүр баяндары менен тааныштыңар. Аскат жазды, Алкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов. Туура, жакшы. Дагы кыргыз тили сабагында кайсы белгилүү адамдардын, жазуучулардын өмүр баяндары менен тааныштыңар? Никита, Токтогул Сатылганов, Алкул Осмонов. Вы, наверное, вместе, да, хотели написать? Токтогул Сатылганов, Тура, Алкул Осмонов. Дагы из людей искусства, может, искусство адамдары. Так, кыргыз тили сабагында дагы кайсы белгилүү адамдардын, жазуучулардын өмүр баяндары менен тааныштыңар? Саякбай Каралаев. Жакшы, Эсмида. Жакшы. Дагы эстегиле. Вспоминайте. Баласагын, Жусуп Баласагын. Жакшы, Никита. Туура. Дагы Тоголок Молдо. Жакшы, Аскатбек. Эми 4-чү суроого өтөлүк. Кыргыз тили сабагында кандай жумуштарды аткарасыңар? Кыргыз тили сабагында кандай жумуштарды аткарасыңар? Никита, туура, Курманжанбатка Азаматсыңар. Азыр 4-чү суроого жооп берелик. Кыргыз тили сабагында кандай жумуштарды аткарасыңар? Текст боюнча. Көнүгүү иштейбиз. Туура, Аскатбек. Көнүгүүлөр менен иштейбиз. Работаем с упражнениями на уроках кыргызского языка. Что вы еще делаем? Көп сүйлөйбүз. Жакшы. Дагы. Что вы еще делаете на уроках кыргызского языка? Дагы эмнелерди, кандай жумуштарды аткарасыңар? Кандай жумуштарды аткарасыңар? Текстти карасаңар, 16-чы беттеги. Ыр жаттайбыз. Жакшы, туура. Көнүгүүлөрдү аткарабыз. Көнүгүүлөрдү аткарабыз. Которуу или котормолор менен иштейбиз. Ыр жаттайбыз. Туура, котормолор менен иштейбиз. Переводы делаете, да, на уроки кыргызского языка? Котормолор менен иштейбиз. Жакшы. Силерге кыргыз тил сабагы жагабы? Вам нравится урок кыргызского языка? Туура, жооп бергиле. Конечно. Так, Семетей Ова. Кыргыз тили жагабы? Аябай жагат. Так, жакшы. Эми кийинки суроо. Анткени бул менин эне тилим, Жакшы. 6-чы суроо. Эмне үчүн кыргыз тилин билишибиз керек? Эмне үчүн кыргыз тилин билишибиз керек? Почему мы должны изучать или знать кыргызский язык? Так, эмне үчүн кыргыз тилин билишибиз керек? Кыргыз тили бул абдан пайдалуу сабак. Жакшы, Никита. Он нам пригодится в жизни. Жакшы. Ошону кыргызча айткылачы, он нам пригодится в жизни. Кыргызстанда жашайбыз. Жакшы, туура. Себеби бул мамлекеттик тил. Туура. Жакшы. Дагы бизге керек болот. Туура. Жакшы. Так, родной язык, да, эне тилим деп жазышыңар керек. Эне тилим. Өмүрдө керек болот. Аскатбек. Туура. Эми 7-чи суроо. Переходим к 7-му вопросу. Кыргыз тилди билсең, түрк же казак тилин биле аласың. Туура, Субан. Кыргызский язык входит в группу тюркоязычных языков. И если вы будете знать кыргызский язык, кыргыз тилин билсеңер, түрк тилин билесиңер, туура, кыргыздын маданиятын сактоо. Азербайджан тилин билесиңер. Бүт түрк тилдерине кирген тилдер менен сүйлөй аласыңар. Туура, жакшы. Эми 7-чи суроо. Силерге сабакта мугалимдер эмнелерди айтып беришет? Ну, почти повторяется, да, вопрос. Силерге сабакта мугалим эмнелерди айтып беришет? Азыр айттыңар, Силерге сабакта мугалимдер эмнелерди айтып беришет? Что вам рассказывают на уроках кыргызского языка? Ну, почти на все вопросы ответили. Силерге сабакта мугалимдер эмнелерди айтып беришет? Силер айттыңар, адабият, маданият, белгилүү адамдар, белгилүү жазуучулар. Так, туура. Жакшы. Туура, жакшы, Азаматсыңар. Кийинки
кийинки темага өтөлүк. Биздин сабак боюнча кыргыз тили, грамматика боюнча кыргыз тили жана маданият боюнча. Азамат, Никита, жакшы. Так, кийинки биздин көнүгүбүз 17-чи көнүгү 19-чу бетте. Откройте все учебники на странице 19 и текст 17. Телефон менен сүйлөшүү. Разговор по телефону. Так, бул жерде Саша менен Алмаздын сүйлөшүүсү. Ну, у нас Алмаз больше на индуса похож, да? Так, Саша менен Алмаздын телефон боюнча сүйлөшүүсү. Так, Саша, алло, Алмаз, сенсиңби? Алмаз, ооба, мен кыргыз тилинен эмне тапшырма бергиле. Алмаз, белгилүү импоздор жөнүндө материал таап келүү. Саша, Алмаз, сен кайсы окумушту жөнүндө материал таптың? Таба элекмин. Алмаз, жүрү китепканага баралы. Саша, кайсы китепканага? Алмаз, улуттук китепканага. Саша, жакшы болот, мен сени Тыныстанов көчөсү менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинен күтөм. Ал көчөдө Билим берүү жана Илим министрлиги, солдо Ички иштер министрлиги бар эмеспи? Эстедим. Так, ушул телефон боюнча текстти которосуңар, диалогту которосуңар. Анан сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору боюнча мисал келтирип, ар бир байланыш боюнча 2ден сүйлөм жазасыңар. Бүгүн Я класс форматында мен силерге тапшырмаларды тест түрүндө жөнөтөм. Суроолор боюнча, сабак боюнча кандай суроолоруңар бар? Эмне түшүнүксүз? Что вам было непонятно по сегодняшней новой теме? Жаңы тема боюнча кандай суроолор болду? Урматтуу окуучулар, бүгүнкү тема боюнча кандай суроолор болду? Эмне түшүнүктүү болгон? Бардыгы жакшы. Жакшы, Никита, бардыгын түшүндүңөрбү? Бүгүнкү биздин темабыз сөз айкашындагы жана сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору болду, Үйдөн ушул ар бир рахмат, Никита, силерге да рахмат, жакшы иштедиңер. Кыргыз тилинде багынкы байланыштын 4 түрү боюнча сүйлөштүк биз. Ээрчишүү, башкаруу, ыкташуу, таандык байланыш боюнча. Ушул 4 байланыш боюнча 2ден сүйлөм түзүп, дептериңерге жазып, анан диалогту которосуңар. Так, дагы кандай суроолор бар? Сабак боюнча суроолор болсо, азыр бергиле. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышы боюнча бардыгы түшүнүктүүбү? Все понятно вам по сегодняшней теме? Уважаемые ученики, я жду ваших вопросов. Так. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланыш жолдору деп жазасыңар дагы. Ар бир сүйлөмдөгү байланыш, сөздөрдүн байланышы боюнча мисалдарды келтирип, дептериңерге жазасыңар. Рахмат, Аскат, силерге да рахмат. Жакшы катышып атасыңар. Так. Силердин китебиңерде 3 диалог бар. Китепканада, анан эжекеси менен мугалим менен окуучунун ортосундагы диалог. Ошол 3 диалог боюнча, ушул диалогторду окуйсуңар, анан диалогторду которосуңар. Так, китепканада, анан 3-чү диалог
Орхон Енисейлер жөнүндөгү диалог. Так, биздин убактыбыз бар экен. Китепканада деген диалогду азыр дагы бир сыранда чогуу окуйлук. Окуучу, саламатсызбы? Китепканачы, саламатчылык, келиңиздер. Окуучу, эже, бизге Юдахин жана Тыныстанов жөнүндө материал керек эле. Китепканачы, алардын өзүнчө каталогу бар. Жүрүңүздөр, жардамда